Бул жолку бийлик сырлары көрсөтүүсүнүн кезектеги коногу Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын вице-спикери Кубанычбек Исабеков. Кубанычбек мырза, студиябызга куш келипсиз. Рахмат, саламатсыздар. Жакында сиздин коомчулукка жасаган кайрылууңуздан баштасак, ошол кайрылууңуздун негизги өзөгүндө жакшы кыргыз азайып баратат деген сөздү айткан экенсиз да. Бул жалпы кыргыз элитасына карата багытталган сөз болдубу же жалпы эле элге каратабы? Баарыбызга карата деп эсептейм. Себеби Кыргызстандын келечеги бүт эле бийлик же элитанын колунан эмес, баарыбыздын колубузда. Бул бир жагы, экинчи жагы, мен ушу алыста бир оор операция болуп жатсам, жанагы зычууну башталышын көргөздү телевидениеден. Анан даже жанымда жаткан немистен уялдым, өчүрө салдым жанагы атышып тигүү болуп аткандачы. Карасаңыздар, мына жөнөкөй кишиникинин баарын талкуулап эле анан жаман жагын эле издеп калдык. Жакшылыгыбыз чыкпайчы. Бүткүл дүйнөсүнө улам. Эки мародерство менен, эми үчүнчүсү дагы Кудай буйрса аздык менен бүтүп калды. Бирок каянтта жүргөн жанагы ичип алгандары, соолору бар, кыйкырык өкүрүк кылып аткандары, анан эми бир жигитибизден айрылдык, бир топ жарадар болду, аскерлерибиз колго түштү. Бул уят эле нерсе болду. Ошон үчүн батыл катары мен элге дагы өзүм кайрылганым ошол болчу. Азыр коомчулукта саясий элитага карата аябагандай көп сын пикир болуп атпайбы? Анан баягы Талмудта да бар эмеспи, баягы покаяние дегендейчи. Ошол саясатчылардын кайсы гана муну болбосун бир топтолуп, мына 25-30 жылдан бери Кыргызстан өнүгө албай эле эки инкылапты башынан өткөзүп айланчыктап эле жүрбөйбү? Анан ушу өнүгүүгө багыт бере турган нерсе болбой жаткандыгын белгилеп, ошол элдин башы, көзү, акыл эси болгон маселе саясий элитада болуп атат деген жагдайга карата бир топтолуп акыл калчай турган кез келди деп эсептейсизби? Мисалы, көпчүлүк өзөгү туура эмес кадр саясаты менен болуп атат. Биз сын калчу элек баарыбыз элечи. Акаевдикин убагы мындай болду, анан Бакиевдики. Анан мына убактылуу өкмөт келген. Биз мойнубузга алабыз деп революция инкылап жасап туруп, конституцияны төбөлөп туруп жасашты эле. Моюнга алгандан кийин оңдолушу керек эле. Азыр болсо ошол тескерисинче бири-бирин чукулап атышат. Чогуу алып келип Атамбаевди отургузган убактылуу өкмөт мүчөлөрү Атамбаевди жамандап атышат. Бир топтору жанагы ошол инкылапта, жана июнь окуяларында байып алышкан убактылуу өкмөт мүчөлөрү деле, өзүңүздөр билесиздер. Атамбаев дагы сүйлөшкөндөрүн чыгарбады беле. Башкы прокурор менен вице-премьердин канчаны жеп койгонун алып койгондорунун өйдөчү. Анан бирөөнө ый, бирөөнө чөнтөгүн толтурулган, бул жакшы нерсе болгон жок. Андан кийин деле кадр саясаты өзгөргөн жок. Сүрү Шайыт кадры деп илгери чоң бир саясатчы аксакалдын айткан сөзү бар эле, бир мамлекет жетекчисинин. Анан азыр болсо эмнеси болсо дагы, оозу кыйшык болсо да байдын улуу сүйлөсүн болуп турган кези болуп атат. Атамбаевдин убагында анда мунашып кетти. Шопурлар башкарып калган мамлекетти. Эми мүмкүн ал шопур өзүнүн деңгээлинде жакшы жигиттер. Бирок мына аягы эмне менен бүтүп ататындай болуп атпайбы? Анан карасаңыздар, эми ошол азыркы бийликтин убагында деле ошол Атамбаевдин убагында коюлган жигиттер, кыздар иштеп жүрөт көпчүлүгү. Өкмөттүн жарымынан көбү ошол мүчөлөрү. Жергиликтүү бийликтен өкмөткө чейинкиси ошол 120 депутаттын ар бири Атамбаевдин элегинен өткөн. Анан бирок мен деле каршы эмесмин жаштар келген, жаңы саясатчылар келгенге. Бирок карап көрсөңөр, жаштар да көп иштеп атат. Жаштар министрлигинде ачышпады беле. Кана жыйынтык болгон жер жок. Анан улууларды свалка кыргытып коюп, анан жалаң эле булар келсин дегендер жок. Баягы КПССтин убагындай саясат болсо, мындай даярдап келип туруп. Анан ал да керек бизге дагычы. Билгенин профессионалдарды алып келсе, болбосо партиялашы менен эле жердештери, анан тууган урук, анан жардамчылар келе бергенде, баягы не по профессионализму, а по преданности болуп калып атпайбы. Ошон үчүн бул элитага элдин арасында авторитети түшүп кеткендиги, андан сырткары жанагыдай талаптарга жооп бере албагандыгы, анан өзүңүз айткандай экономиканы көтөрө турган бир программасынын жоктугу. Мисалы, сиз көрдүңүзбү экономиканы көтөрө турган бир кыргыз өкмөтүнүн бир багыттарынчы? Жок болуп атпайбы? Эл менен бийлик ажырым болуп калды. Эл менен элита бөлүнүп калды. Бардык себептеринин, чоң себептеринин бири ошол болуп атат. Азыркы биздин учурдагы бири-бирин түшүнбөчтүк, бири-бирин көрө албаштык.
Мына карасаңыз көчөдө жүрүш кыйын болуп калды. Баары эле нервный болуп калды. Түшө калып мушташканга кандай авария тыгуулар көп болуп атат. Анан бирибизди мындай сый урматтоо, улуу кичүү дегенди унутуп баратабыз. Биз кайда баратабыз? Мен ошон үчүн жана кайрылууга мажбур болгом да. Качан мисалы үчүн ар бир өзүнүн жоопкерчилигин алып, биз чын эле ушундай туура эмес кылыптырбыз могу жерде деп бир мындай чын дилинен өкүнүп, мойнуна алган бир да саясатчыны кыргыз саясат айдыңынан жолуктура элекпиз да. Бул кыргыз саясатчыларына таандык ушундай мүнөздүү бир көрүнүшпү? Өзүңүздөрдүн эсиңиздерде мына Атамбаев деле Атамбаев кылган Роза Исаковна Отунбаеваны эмне кылды чоң майрамда, ошол деңгээл беле? Азыр коомчулукта да, саясий чөйрөдө да мына ошо 2010-жыл 7-апрелдеги жана ага чейинки окуяларга бир башкача баа берүү, башкача көз караштарды көтөрүү бир демилгеленип жаткандай да. Мына ошо 9 жыл убакыт өткөндөн кийин ошол 10-жылдагы 7-апрелдеги окуяларга кандай деп баа берсек болот? Мен сотторуна да катышкам. 7-апрелдик окуялардын жарымы дагы далилденген жок. Мисалы, аскер адамы катары айтканымда, октун кирген жагы менен чыккан жагынын айырмасы чоң болот. Траектория полета пуля деген бар. Башка куралдар менен атылган кишилер эмне болду? Чыкпай калды. Астынан аткан, же артынан аткан кишилер эмне болду? Даже өлгөн кишилер аягына чейин билинген жок. Тирүү кишиге акча бөлүп жеп коюшту. Анын ордуна башка кишини көмүп койду, ким экени билинбей калбады. Бул жакшылыкпы? Жок. Анан муну уюштургандар бирөө жоопкерчилик алдыбы? Жок. Ошо жаш балдарды колдонбадыбы? Чынын айткандачы. Ким баштады? Кайдан атылды? Форумдан башталган. Анан Кыргызда мындай макал бар эмеспи? Макал эмес, бул илгери 1000 жеген жылдан. Кам менен келген кам менен бүтөт болгончу. Мен аны басмарлагым келбейт бирөөнү. Просто бул жерден ошондой эме менен келген, ошондой менен бүтүп атат. Анан 2 революцияны уюштурган мен. Үчүнчүсү мен жасабай эле коеюн деп тиги президент Россия президенти Путин көзүнчө мен миллиардермин деп макталмады беле. Эмне менен бүттүн? Шостун алдында 2 күн калганда президентти баш кылып, мамлекеттин аброюна аябай шек келтирип, жаман сөздөрдү айтып, эме кылып турду. Анан кийин деле Москвага барып келди. Азыркы президентибиз дагы Москвага токтоп учурашкан президенти менен. Президенттердин арасында мен бир нерсени айтып коеюн. Жазылбаган закон бар. Президенттер бири-бирин бербейт эч качан. Мен президент Назарбаев менен да 2 жолу жолуккам, сүйлөшкөм. Ал киши да момунда отурганда айткан. Мен балдарыбыз ажырашып кетсе дагы Акаевди анан Бакиевиңерди мен кийлигишип туруп алып чыгып кеткем деди. Себеби канын өлтүргөн кара калк болуп калмаксыңар дүйнөсүнө депчи. Түндүк түштүк бөлүнүп калбасын деп ошондо дейт. Мен тиги анда Россиянын президенти Медведев болчу. Мен ошол менен жолугуп отуруп сүйлөштүм деди. Анан Путин премьер-министр болчу, ага чалдык деди. Анан эми бизде бирөө эле калсын. Мен айттым дейт, биз эми коңшу мамлекетпиз. Мен Казакстанга алып келгенде туура эмес болуп калат. Ошол менен анан Белоруссиянын президентине чалууну алып чыгышкан мисалга Киевдечи. Самолетто дагы Казакстандын самолету келген. Эсиңиздерде тиги Акаевди дагы башка вертолет менен аскер вертолетуна отургузуп туруп Казакстанга чыгарып анан алып кетишкен. Мына 7-апрель окуясын айрымдары мамлекеттик төңкөрүш, куралдуу көтөрүлүш десе, айрымдары ыңкылап деп жүрүшөт. Мына 9 жыл өткөндөн кийин ар ким ар кандай бааларды берип жүрөт да. Деги эле ошо 7-апрель окуясынын табышмактары жакынкы келечекте ачылат деп ишенесизби? Жакын келечекте ачылбайт. Ал үчүн бийлик өзгөрүш керек. Мисалы мен юрист катары айтайын. Бул төңкөрүш болгон. Антиконституционный, антизаконный болгон. Убактылуу өкмөт деген ким шайлады эле? Өзүн өзү шайлашкан. Же ошол өлүп аткан балдардын бирөө ошол убактылуу өкмөт мүчөсү болду. Же ошо көтөрүлүп чыккан жаштардын бирөө ортасында отурду. 14 мырзабыз отурду. Мен кыргыз элинин багы бар экен деп эсептейм. Ошондо бир аял Роза Исаковна Отунбаева болуп калганычы. Себеби булар талашып, мен болом тургандан коем. 1 жыл, 1,5 жыл болуп турсун. Мен отуруп турайын, андан кийин татыктууну алып чыгабыз дешкен. Конституция төбөлөнгөн. Анан кечирип коюңуздар, мен ошол 7-түнүндө отуруп эле жазгам. Мен кайрылуу жазгам. 7-апрелде болду, 8-inde мага чалды. Мен эртең менен 8-inde уже кагазды жеткиздирип бердим мен кайрылуунучу. Роза Исаковнун колуначы.
мыйзамдык аянтка келгиле. Себеби өзүнө өзү самапал өкмөт болуп калдыңар. Силерди ким тааныйт, кимге жооп бересиңер? Мыйзамдык аянтка келгиле. Азыр президент жок, премьер жок, өкмөт, спикер командировкада жүрөт. Мен азыр мына проект токтомдун долбоорун да жазып бердим. Депутаттардын азыр жарымынан көбүн макулдугун алайын, артын алычы. Чогулуш өткөргөнгө мүмкүнчүлүк жок, заседание өткөргөнгө. Бирөөнү көргөзгүлө премьерликке. Сизби ким болот? Ошол менен токтомго кол коеюн. Ошол менен мыйзамдык аянтка өткүлө депчи. Болбосо силер декрет деп атасыз. Апчы, декрет Лениндин убагында бир жолу колдонгон. Анан аял киши баягы төрөткө барарда декретке чыгат. Декрет деген бул бир да мыйзамдык аянтка келбей атпайбы? Ошол менен утулбадыбы убактылуу өкмөттөгүчү? Анан мени чакыргандан бардым. Ошол жерде Бекназаров, Текебаевдер отуруптур. Каттагаев көрмөксөн болду. Анан кирип отурганда эже айтты, мен буга макулмун деди. Да деп, мен калайын деген жерим жок деди. Мен мына арызымды тиркеп койдум, мен кетип атам. Бирок могул жерден эртең мамлекеттин келечегин ойлосоңор десем, Өмүрбек Чиркешев Текебаев айтты, эми ак жолдон тиги бата албай эле койбойлу дейт да. Эми ак жолдо мына коммунисттер отурат. Мына СДПК отурат, Руслан Сакынов. Баары эле ак жол эмес. Эми ак жол деле кыргыздын элинен. Анан эми кеп ак жолдо эмес келечекти ойлобойсуңар деп. Силердинки азыр бүт мыйзамсыз кетип атат деп. Анан ошондо Бекназаров да чыкты. Биз саясий жол менен эле баралычы деп. Анда эмес 2005-жылы Өмүрбек Чиркешевдин артынан чейин барып келбедим беле деп. Мамлекеттин келечегин ойлойсуз. Анан кечирип коюңуздар, 3 айдан кийин Астанада саммит болгондо президент Медведев Россиянын президенти болчу. Ошондо айтпады Роза Сакынова, неконституционный путем пришли, качан правовой полеге келесиңер деп. Анан бир топтор ошол декреттерди соттошуп утуп койбодубу мына? Бир топ менчиктер убактылуу өкмөттүн декрети менен алынган, кечирип коюңуз, мен Көлдүк жигит катары айтайын. Ошо алынган пансионаттар кайда азырчы? Бир тобу соттон бул неконституционный деп туруп кайра тартып алды закон менен. Жанагы Надель деген качып жүргөн эме Европейский соттон утуп алып кыргыз мамлекетин 17 миллионго чыкпады азырчы. Ошо 4-чакырылыштагы парламенттин депутаттары өз алдынча бир чогулганга аракет кылып көрдү. Бир-эки жолу төрагалыкка Исхак Масалиевди көтөрүп, шайлап, ушундай бир аракеттер болду да, ушул демилгелердин артында ким турду? Анан негизги максат кандай эле? Убактылуу өкмөт декретти чыгарып туруп жогорку кеңеш таратсын деп атпайбы? Мисалы, өкмөт жогорку кеңеш тараткан бул дүйнө өзүндө болгон маселе эмес. Самопальный өкмөт, мен ачыгын айтканда. Самозванный өкмөт орусча айтканда. Эч ким шайлабаган, бекитпеген өкмөт таратып атпайбы жогорку кеңешти. Тескерисинче жогорку кеңеш өкмөттү таратканга кетирген акысы бар. Эми биздин убагында мындай парламенттик бийлик жок болчу, азыркыдай күчтүү эмес болчу. Бирок ошол маалда деле өкмөткө отчетун алып туруп туура эмес болуп калса, өкмөт кетиш керек болчу. Ишеним көргөзбөсө кетет болчу. Анан алар алып туруп декрет биринчи жогорку кеңеш тарасын деген мыйзамсыз болду да. Ошон үчүн Исхак Абсамович Масалиев, баягы тажрыйбалуу мурунда депутат болуп жүргөн адам катары кийинчерээк аракет кылды, апрелден кийинчи. А мен апрелде ошол жерде мен да аракет кылдым. Бирок обстановканы карап көрүп, атышып атса, эл талкаланып, мынтип бүлдүрүүлүү болуп атса, кишилер көп эле, жарадарлар канча, тергөө иштери бүт дүйнөбүз карап атса, мынтса ошол убакта кайра сессия чакырыш мүмкүнчүлүгү жок болчу. Кайда сессия болот эле ойлоп көрсөңүз. Анда 90 депутат бар болчу. 90-дун ичинде ар кайсы партиялардын мүчөлөрү бар болчу. Анан баары келет беле? Келбейт болчу. Мен жанагы сунушум, мен үйлөр менен, телефондор менен да сүйлөшүп чыктым. Ай, мамлекетти ойлосок да, мен токтом долбоорун жиберем, артына кол койгула, макулдук депчи. Муну деген бул закон мүмкүнчүлүк берет, ошол жол менен баралы деп атканбыз. Биз баары бир кетебиз, бирок буну жакшы жолго, ыктуу жолго, мыйзамдуулукка чакырып коелу дейбиз. Анан мыйзамдуулук менен кетсин. Ошол эгер болсо, убактылуу өкмөттөрдүн баары, ошол убакта өкмөттүн башчысы, убактылуу жоопкерчилик азыр накка тартсак болот болчу. Азыр эмненин нерсесинде тартылат? Эмненин негизинде жоопкерчилик тарта алабыз? Жок. Атайы жасалгандардын бири деп эсептейт. Жана банк санктарды тонолуп алгандарды. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү жасабады ошончу. Же жана июнда болгон кыргыз-өзбек арасындагы салгылашты. Ошол эле Батыровду алып келип өзүлөрү кабинеттерин ары бери чай берип отуруп, давай сен деп турганда. Жыйынтык эмне менен бүттү? Же ошол июнь айындагы болгон окуяларды азыр эмне беттери ачылды дейсизби?
Сиздин саясий ишмердүүлүгүңүздөгү эң күрдөлүү учурларга токтолсок, мына 2007-2008 жылдары ушу Кумтөр маселесин аябагандай парламент трибунасынан катуу көтөрүп чыктыңыз. Бирок ошо сентара сизди АКШга, Ренгенне, Монголиядагы Борого алып барып келгенден кийин эмнегедир Исабековдун үнү өчүп калды деп сиздин оппоненттер көп айтып жүрүштү. Сыр эмнеде болду? Кийин ушундай маселелер болбосун деп мен партиялардын жетекчилерине кайрылдым. Ошо жогорку кеңеште 3 партия бар эле. Бирөөнү Масалиев коммунисттер, анан коммунисттер фракциясынан эжебизди бөлүп берди. Анан СДПКга жаздым, ал жерден Роза Сахиновнаны көрсөтүштү. Анан ак жолдон болсо Сергей деген жигитибиз бар, азыр шампанбин комбинаттын хозяинычы. Ошол жигитибизди көргөчтү. Анан өкмөттүн мүчөлөрү, көз карандысыздар дагы бар эле комиссиядан. Ошолор болуп биз Монголияга бардык. Барсак, бул жерде мен сизге бир нерсени ачык айтып коеюн. Мен бул центранын табигатын текшерейин дегенде бул бийликтин бир кемчилиги болуп калды. Ошону допускать этип койгон меничи. Анан барып биз текшергенде баары тескерисинче чыкты. Баягы канадалыктар түзгөндүн программасынан биз чет кактым аны, жандай болбойт деп. Аңтарып теңтердик баарын тең. Вне планы бар. Хвостохранительствосын башталып, элдин айлыгына чейин. Монголиянын оппозиция бийлиги менен дагы, позиция бийлиги менен да жолуккан. Менде фактылар бар азырчы. Муну менен мен башкы прокуратура менен да айда сайланып турганда бергем. 4 күн 4 тергөөчү келип алган 666 документ бар менде. Ошолордун баарын копиясын алган. Атай чакырып туруп айткан, "Май өрттөнүп кетти деп атасыңар башкы прокуратура. Аларга деле мен бердим эле, алгыла кайра" депчи. Анан эми Темир Сариевдикине караганда сиздики көбүрөөк экен, юридика жагынан моундайлар деп анан алып иш козгошкон, тили каршы чыкпай калды аягына жыйынтыгына чейинчи. Мен муну тиги генерал Дүйшөбаев ГКНБнын төрагасы болуп турганда да жок болуп кетти деп атпайсыздарбы? Убактылуу өкмөттүн мүчөсү ГКНБнын төрагасы баргам ошол жерге. Бир топ материалдарды берсем, ал киши топту жуп аткан, иштей баштаганбыз. Аны да алып салды, ошол боюнча калды. Жөн калган эмесмин. Эмне үчүн ушуну кийинки бийлик убактылуу өкмөттөн баштап бүгүнкү бийликке чейин бир жогорку кеңеш депутат бир көтөрүп койбойт. А мени чыгарбай салбадыбы? Эмне кылайын? Бирок мен жөн калган жок. Мына бул китеп 11-жылы чыкты. Бул жерде мисалы 65-бетин окусаңыз, Атамбаевдин түзгөн келишими, жана 100 миллион акцияны химия кылып атканы бар бул жердечи. Макул, бүт бийлик жаман экен. Биз жаман экенбиз. Эмне үчүн азыркы жогорку кеңеш бир көтөрбөйт? Жанагынча бала кыздар өлүп атса, жанагынчалар инвалид болуп атса, эмне үчүн Кытайдан алып келген алманы ошо Кумтөрдөгүлөр жеш керек? Мен убагында Кыргызстандыкын алдырбадым беле, эсиңизде жокпу? Эмне үчүн цементти Тараздыкын аласың, канттыкын албайсың депчи. Эмне үчүн алым өрүк, майды, картошканы тиги Жет өгүздүкүн, Жысык көлдүкүн албайсың? Бул 2009 жылдагы келишимде, концессиялык келишимде ошол 16 000 гектар кирип калып атпайбы? Жок, Сарычат Эрташ мамлекеттик коргоонун аймагына кирип калгандан кийин артына кайтарылбадыбы? Сиздер ошол 2009 жылы ушул маселе каралып атканда, келишим бекитилип атканда эмне себептен үн ката албай калдыңыздар? Сиздерге басым болду беле? Бизге келген келишимди биз ратификация кылып атканда да басым күчтүү эле болгон. Чынын айтканда. Кечирип коюңуз, сиз бир ошондо деле интервью алып жүрүп көрүп жүрдүңүз. Сиз бир көрдүңүзбү ошондо? Жок дегенде мен баягы жердешчилдик эмес, ошол жердешчил эле Ысык көлдүк депутаттар же Нарындык депутаттар менен бирөө барып койдубу сотто, кечиресиз. Эмне үчүн азыр баары сын калышат? Карасаңар. Эмне үчүн ошондо мен үйгө кой союп алып да чакырдым, ай туугандар менен барып койгулачы, мага кыйын болуп атат. Бир покушение мен 12-чи микрорайонда жашачумун, ошол жерде болгон. Раматылык энемди да жерге жаткызып автомат менен уруп тиги мени издегенде мен Баткенде командировкада болчумун, таба албай калышкан. Деги эле ошол коопсуздук маселеси ошол учурдагы президент Курманбек Бакиевке дагы айтылды беле? Деги эле Кумтөр маселеси боюнча ал киши менен мындай ачык жабык сүйлөшүп көрдүңүз беле? Жанагы Монголиядагы, Америкадагы кагаздарды алып алып президентке суранат бардым. Барып туруп ошону далилдеп айтсам, сен калтырып кетчи, ушундай экен деди. Ооба дедим, мына. Азыр тиги разыскной листи дагы жабыла эле экен, Курманиевди кайра министр кылып келдиңиздер деди. Кандай түшүнсө болот? Эми кантип оңдойсуң бул маселелерди? Могул момундай кылбайлы. Мисалы азыр
18% болуп атпайбы? Сиз айтып атасыз, башка мамлекеттерде кийиндин проценттери депчи. Бул Акаевдин убагында пайдадан түшкөн 10% деген эле жазуу бар болчу. Кечирип коюңуздар, 2009 жылга чейин 10% болгон 10 миллион доллар түшкөн Кыргызстан бюджетине. Себеби өзүңүз айткандай пайданын баарын жашырып, Кытайдын алмасын алып келип атса, тиги бананды Панамадан алып келип жеп атабыз десе, ичкен суусун Франциядан десе, салык бажынын баарын бошотуп койсо, конечно, алар затратасын көбөйткөн. Өзлөрүнүн алган айлыгы 15-20 эсе көп болгон биздин жарандардыкынан. Ошолор менен кетирген да, конок, өзлөрү бизнес менен учуп. Кечирип коюңуз, азыр деле уланып атат. Кыргызстандын вице-президенти бар центрде. 2 директор кеңеш 5 жылдыздуу гостиницаларга жатат, 20 000 доллардан айлык алышат да, конечно, Кыргызстандын талабын талашпайт да. Эмне үчүн ошол жетекчилер өзлөрүнүн жакын, өзлөрүнүн кишилерин койдурбай, башка кишилерди мындай ошол жерден тиштенип, талабымды коюп, мындай Кыргызстандын кызыкчылыгын талаша турган киши. Ошондо да ошондой болуп, азыр да ошондой болуп келе жатат. Эмне себептен ошо сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө ошол Сентера менен пайданы бөлүшүү жөнүндө гана ошо келишимдердин баарында көрсөтүлгөн да. Баягы эл аралык тажрыйбада көбүнчө казылган кенди алтынды бөлүшүү боюнча практика бар экен да. Эмне себептен пайда деп коет экен, эми чыгымдарын көбөйткөндөн кийин пайда аз эле болуп калат турбайбы? Ушул принципиалдуу маселени эмне себептен ошо сүйлөшүүлөрдө көтөрүп чыга алган жоксуздар? Мындай да, сүйлөшүүлөрдүн биринчиси, экинчиси менин кабинетимде болгон. Анан мен жана прослушкаларды да койгом столдун астына, терезенин кырларыначы. Запистерди. Мен протоколчиктер, эл аралыктар, өкмөттүн мүчөлөрү, депутаттар ошолор катышкан сүйлөшүүлөрдө. Анда мүмкүн мен дагы кичине грубость эткенбиз, жана Хаменюк тигулар келгенде баягы күлүп, мылжыңдап бизди кичине басмарлагандай болгондо мен столду момкем. Өпкөңөр үзүлөт, алтын ордуна силерди көмдүрүп коебуз ошол жерге деп дегенге чейин айткам да. Бирок эмнегедир анда премьер-министр Чудинов болуп калган. Кийинки сүйлөштүүлөргө мени такыр жолотпой калышты дагы. Өзлөрү сүйлөшүп калганча. Качып кеткен Курманалиев сүйлөшүп Лондонго барып келишти. Эмне үчүн бизден көмүскө келишимде түзүп койгон? Мен 29 пункттан турган сунуш киргизгем. Комиссияда мен жалгыз болуп калдым, башкалар голосование менен өтүп кеткен. Мисалычы. Анан ал көпчүлүк голосование менен чечилип калып атпайбы маселелер. Анан ошондо мен премьер-министрге да сунуштадым муну. Тиги президентке дагы жазуу жүзүндө. Анан кечирип коюңуз, мен өмүрүмдү коюп туруп, оңго чейин барып, ошол жакта мен алып келген кагаз бар. Мен тилекке каршы алып келген жокмун азырчы. Бул тема болуп кетерми? Печаттар менен. Невада кени боюнча. Ошону алып келип туруп президент менен премьерге бергенде ооз арачылып калган. Кандай химия эмне болуп аткан ошол жерденчи. Анан ошолор сатылып кетпеди кийин. Жок болуп кетти. Кайда ошонун пайыздары болуп кетти биздечи. Анан кечирип коюңуз, мен 2013-жылы өкмөттү сотко бердим. Атамбаев тиги эмеге кетип калды. Президент болуп кетти, ордуна Бабанов келип калды, Бабанов жооптуу болуп калды. Анан өкмөт менен соттош да оңой эмес экен. Карагулуу деген сот мамлекеттин, элдин кызыкчылыгына деп мен берген искимди канааттандырып койду. Анан аткарбай алар шаардык сот жогорку берип атканда, анан жогорку кеңеш депутаттарына барып таратып, анан кысмак алганда, анан жана 16.330 гектар кайра келбеди. 2017 ошол учурда премьер-министр Сапар Исаков менен Сентера компаниясынын жетекчилигинин ортосунда стратегиялык сразу айтайын, туура эмес дейм. Стратегиялык келишим бекитилди эле да. Кийин Сапар Исаков кеткенден кийин бул чыккынчылык келишим болгон дешкен эле да. Ошол эле келишим жакында премьер-министр Абулгазиев тарабынан кайрадан бекитилип отурат да. Эмне себептен ошол 1 жыл мурун, 2 жыл мурун сынга алынган келишим кайрадан кабыл алынып калды деп ойлойсуң? Жакшы юрист жоктугунан, жакшы кеңешчи азыр премьер-министрде дагы жоктугунан болуп атат. Бул маселени азыркы сиз айтканды азыркы өкмөт колдобошу керек болчу. Мен ачык айтайын. Кайра колдоп бекитпеши керек болчу. Өмүр бою бийликте жүргөн эч ким жок. Эч ким гарантия бере албайт азыркы бийликке дагычы. Мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра Атамбаевдин же башканын кейпин кийип калбашыначы. Мамлекеттик бийлик мамлекеттин элин иштеш керек, эл бийлик эмес. Кечиресиз, мына 2009-жылы кабыл алынган бекитилген келишимдин негизинде Кыргызстандын үлүшү 33%га көтөрүлгөн эле да.
бирок кийин эмнегедир кандайдыр себептер менен жүрүп отуруп эле азыр бир 26 канча пайызды түзүп калыптыр да. Ортодогу пайыздар кайга жок болуп кетти? Анын сыры эмнеде? Ушундан кабарыңыз барбы? Бул жерде дагы мафиялык схема бар. Мен жана чет элин айтып кеттим. Кайда Кыргызстандын үлүшү ренгени жоголгондо. Ренгенин кимге сатты деп ойлойсуз? Центера канадалык компания, кайра канадалык Барик Голд деген компания сатып ийди. Жанында казып аткан болчу биз барганда. Жердин асты, мен аскер адаммын, кечирип коюңуздар. Мен сүрөттөр да бар, момунда ачып карасаңыз. Менде толгон архивный материалдар бар. ГКНБга дагы Башкы прокуратурада өткөрүп бергем. Дагы башкалары дагы бар. Жердин астынан гендин тушуна келип калыптыр. Бул жерде белгиден башка эчтеке жок болчу. Анан айттым да, бул жердин астын казып келип аткан турбай. Анан биздин генди могуну токтотпойсуңарбы депчи. Анан өкмөт башчыга дагы бүт бардык материалдарды өткөрүп бергем. Ошондо да токтотсо болот болчу. Анан макул, эми биз жаман экенбиз. 2009-дан кийин ошону токтотуп койсо болот беле. Анан жол болсо ошол ренди сатып ийди кайда Кыргызстандагы акчасы? Сиз процент айтып атасыз. Процент андан да төмөн деп айтсак болот. Себеби булар кошумча дагы акча чыгарып ийбедиби? Анан биздин өкмөттүк колундагыдай бирөөндө да акча жок. Эң чоң пакет акча Кыргыз өкмөтүндө болчу 33%. Андан дагы эң чоң биздин плюсубуз ген Кыргызстанда турат да. 10.070 гектар жерде иштеп атат. Канадалыктар. Тилекке каршы ошонун чектерине дагы белги коюшкан эмес. Жөнөгөл коюп койгон да. Алар биягынан 20 гектар, биягынан 40 гектар кошуп, анан өзүм билемдик кылып ал жердичи. Аэропортту сиз мисалы азыр жер 5 сотук жериңизге үй салыш үчүн толгон документ даярдайсыз, уруксат аласыз. Тигилер аны чыгайт эткен эмес. Взлетный площадкадан баштап инфраструктуранын баарын каалагандай талкалап кура берген. Анан кечирип коюңуз, тарых. Менде документтер бар. Мен чөнтөгүмөн төлөп туруп, ошо институт геодезистерди, архитектура, эколог баарын жиберип туруп ошол жерде мен колышкаларды тиктирген. Момундан ашык чыга албайсыңар депчи. Андан кийин 16.300 гектар жерди берди, чегин койду дейсизби? Жок. Команда берип туруп, тиги райондон комиссияны эптеп түздүрүп туруп, комиссия барып да койгон эмес ошол жерге. Карап да койгон эмес, кайсы жер бөлүнгөнчү. Анан кандай коррупция жок деп айта аласыз? Бул мамлекеттин жери да. Жүздөгөн тонна ген турат ошол жерде дагычы. Ал деген тендер менен өтүп, не обязательно тый кумтөр. Бирок бул кумтөрдүн инфраструктурасы элди ойлойт, булар кетип калат. Фабрика кыргыздыкы ал жерде турганчы. Эчек алтын менен төлөнгөн. Проценттер менен төлөнгөн. Şimdi башында Акаевдин убагында түзүлгөн келишим алтын эле жөнүндө сөз болуп турат. Алтын жанында башка металлдар кайда? Кыргызстандын багына бизде тоо кен комбинаты туруп атпайбы? Кырабалтадачы. Тиги кумтөрдөн доор эле чыгат. Мында орусча айтканда бөлкөн анга окшоп элечи. Аны бул жерге алып келет. Анан бөлүнөт. Мисалы мен 2008-жылдын 1-январына чейин күмүштүн эле 62 тоннасы кыргыз алтын саткан. 60 тыйыны бюджетке түшкөн эмес. Бул эмне коррупция эмеспи? Башкы прокуратура сатып алды иш болчу эл мырза. Мен кайрылып атып бир полковнигин бөлүп берген. Финполдон жок дегенде бир айда бир чогулуш өткөрчүм чакырып алып алар. Дай могуну карагыл, могуну карагыл. Бирок биздикин жеткизген жок да. Революция болду, тарадык. Танаевди жоопко тартыш керек эле. Интерпол менен иштеп аткан мен ошондо. Көп нерсени билбейсиздер. Аны тиги Петербургтан кармап камаган 10 күнгө. Андан кийин убакыт өкүнүп келди. Бир допросунун материалы келген жок. Чыгып кетти, ал чоң курулуш бизнеси бар. Баласы Чаткалда, Алабукада гендерди казбады. Болушунча талкалап. Суулардын нугун буруп, жолдорду талкалап. Танаевдин баласы. Ишканасы бар, эмки чечеги. Ким кой деди алар? Ошонун сыры эмнеде деп ойлойсуз? Мисалы үчүн ушуну сиздер да бийликте турдуңуздар. Эмне себептен эркиңизге жеткенде ошону карматканга? Жок, сиз кечирип коюңуз. Мен ошонун баарын укук коргоо органдарына берип тургам. Менден кийинкилер эмне ишенген? Биз деген түз команда бере албайбыз. Жогорку кеңештин депутаты мыйзам чыгарат да, мыйзам контролдойт. Бул дагы жолго айтып коеюн, экономика, чарба иштери өкмөттүкү да. Бири-биринин замен кыла албайт. Аткаруу бийлиги өзүнчө, закон чыгаруу бийлиги өзүнчө, сот бийлиги өзүнчө, үчөө да бизде. Арбитр башында турган президент да. Кумтөр маселесинин башында бардыгы кыйын болуп көтөрүп чыгат да, кыйкырып чыгышат. Анан барып эле үндөбөй калышат да. Мунун сыры
табият эмнеде деп ойлойсуз? Бул мисалы сиз азыр жогорку кеңеш жөнүндө айтчу болушуңуз керек. Өкмөттө мындай баштан аягына чейин өзгөчө күч структураларда единоначалие деген бар. Алар көп көтөрө албайт бул маселени. Эми азыр деле бир эксперт жигитибиз чыгып атпайбы? Ошо коррупцияга каршы башкарма ГКНБнын жетекчиси болуп турганда баарын сынга алыпчы. Ошолор деле эмне козгогон эмес. Анан тилекке каршы айтып койбой иш жүзүндө жүргөш керек да. Кечирип коюңуз, менде деле кемчиликтер көп болду, бирок мен деле эфирге көп эле чыкчумун. Силердин коллега сиз менен деле жолугуп жүргөм. Бирок мен практика жагында деле иштечүмүн да көбүрөөкчү. Же мисалы 17 депутат 17 тыйын төлөбөй туруп алып кеткен квартираларымды мамлекетке алдырдым эле, эсиңиздеби? Андай маселелерди мына кемчилик катары айткым келет. Кумтөр боюнча делечи. Мисалы мына темир тарифтерде мамлекеттик комиссия түзүп, башында укмуш болуп баштап, иликтеп барып эле анан аягында чечим кабыл алып турган мезгилде эле башкача болуп чечим чыгып калып атпайбы? Ушулардын баардыгынын сыры ушу кыргыз элитасынын бир коррупцияланышып кеткендигинде эмне себептен бир принципиалдуу позицияны бекем карманып баардыгы аягына чейин тура алган жок? Пиар керек болду биринчиден. Болгону ошол менен бүттү. Анан Темир Сариев деле премьер-министр болду, бирок мен аны кийлик иштин кумтөрдөн алып жеп койдуң дегенде менде далил жок, ошон үчүн мен айта албайм анычы. Бирок оңдосо болот болчу мунучу. Ар бир өкмөт башчысы. Анан жогорку кеңеш депутаттары да көтөрсө болот да. Азыр өкмөт жогорку кеңештики да. Биздин убагында мындай эмес. Жогорку кеңеш коет өкмөттү, өзү бекитет, өзү сурайт. Президент башында турат. Президент түз команда бере албаса дагы азыр бар президенттин укугу дагы бар. ГКНБнын жетекчилерин баарын президент шайлайт. Башкы прокуратураны жогорку кеңешке сунуштап, анын башкасын указ менен четтетпек. Негизи президенттин эң чоң мүмкүнчүлүгү ошол эки структура. Сентябрь азыр биздин мамлекеттен да күчтүү болуп калгандыгын моюнга алыш керекпи? Мамлекетти чихайт этпей калды деп айтсак болот. Мындай тест кечирип койгула ушундай айтканымчы. Кыргыз бийлиги, кыргыз өкмөтү эл аралык сотко баргандан эмнеге корко берет? Эл аралык соттун да кереги жок. Кыргыздын эле соту чечти. Кыргыздын сотунун чечимин аткарат дегилерчи. Интерполду Кыргызстандын мүчөсү болуп эсептелет. Кыргызстан Интерполдун мүчөсү. Интерполго берип кечирип коюңуз, баягы кимди карматканда, Хаменюкту. Болгариядан кармаганда эмне үчүн башкы прокуратура материалдарын берген жок? Интерпол роск берди дагы, калганын жашырып койду. Бул жерде же команда болгон, же кызыкчылык болгон. Анысы болбойт. Сиз айтып атасыз, эмне үчүн азыр аягына чыгарбайт, эмне үчүн бирөө айтып келип токтоп калат депчи. Команда берет, же оозуңду жап дейт, же коркутуп үркүтүү болот, же ошол кол коюп чече турган кишилер аралашып калат. Болду. Кол коюп чече турган ким? Өкмөт. Азыр абакта отурган саясатчы Өмүрбек Текебаев айтты эле, ушу кумтөр маселеси көзүбүз жетип калды, ушу Атамбаев турганда 20-жылга чейин чечилбейт экен депчи. Эмне бул алдын ала эле ушу Кыргызстандын атынан макулдашып коюшабы? Президенттер, өкмөт башчылар эмне себептен эл билбейт? Жеке жолугушуулар, өзүнчө жолугушуулар болуп өткөн эсиңизде Атамбаев турганда. Центранын жетекчилери менен туура. Мен деле жана айтпадым сизге, келишимди өзүнчө жалгыз кол коюп койгон, бир комиссиянын бирөөнүн коштурбай турупчу. Өкмөт мүчөлөрүн эч ким коштурбай турупчу. Бир жагы деңиз. Мен сизге дагы бир терезени ачып коеюн азыр. Кумтөрдүн иштеп аткан кандидаттардын эң көп каражаты кайда кетет? Билесизби? Анан мен сизге айтайын, жанагы эң чоң чыгымы Кумтөрдүкү, жана рууда ташыган машинелерде кетет. Кечиресиз, бир эле суткада 17 миңден 21 миң тоннага чейин ташылат рууда. Жанагы БелАЗ, 60 тонна, 120 тонналыктар, ховотылар. Анын азыркы маалда бардыгы частный компаниялар болуп калган. Башында ким турат? Мурункудай Канаданын машиналары эмес азыр. Вот мына коррупция ошол жерде да. Ошолор кимдин ишканалары? Бой жигитип көрсөңүз, эң чоң чыгымдар ошолор. Кимдердин машиналери экендигин ачык айта аласызбы? Убагында Кыдык Исаев губернатор болуп турганда Ысык көлдө бир сөздөр кеткен. Максим Бакиев аны сабаптыр, аны урушуптур деп. Менин маалыматым боюнча ошондо биринчи попытка кеткен. А бирок анда
Мен сизге дагы бир нерсени айтайын. Бул ошондо элдин баары гумтор деп өзүңүз да айтып атпайсызбы, көп көтөрчү элеңиз депчи. Анан мен депутат кезинде баягы кол тийбестик бар болчу. Анын үстүнө мен жетөгүздөн келгенде көз карандысыз болчумун. Все-таки мен вице-спикер болгом. Анан тапшырма берип чакырып контролдогонго мүмкүнчүлүк болгон. Андан кийин мен азыр сизге окшош жарамын. Анан эгер КТР чыгарбай атса, только сиздер чыгарсаңар, анан эл көрбөй калып Исабек кайда кетти деп аткандан мен эми көчөгө чыгып кыйкырып, мен баягыда иштеп атам деген жерим жок да. Мен азыр айтпадымбы 10-жылдан бери кандай иштеп. Мен даже докторлук диссертациям бар бул боюнчачы. Илимий диссертациям. Атын деле айтып коеюн, керек болсо. Национальное гражданское правовое основа международных соглашений по добыче золота Кыргызской республики деп. Ушунун улуттук баягы мыйзамдуулугун мамлекетке кандай пайда кетирен деп. Бир топ сунуштарды пикирлер жазылып атат ал боюнчачы. Анан бул жерден жанагы ген машинелердикин, мисалы мен шопурдун кийлигишкен жөнүндө уккам. Тирек каршы мени гумтор киргизбейт да азырчы. Найкы мүмкүнчүлүгүм жок. Бирок мен профсоюз менен иштечүмүн. Азыркы профсоюздар менен деле байланышым бар. Бирок мурункудай эмес да. Мурун болсо Алмаз деген жигит эле 2 күнүн биринде чакырып, анан ал жерден иштеп аткан кишилер менен да жолукчумун. Депутаттар дагы таарынып кээ бирлери айтып жүрбөйбү, бизди киргизбей койчу депчи. Кечирип коюңуз, бийлик өзүн өзү жамандаган бийлик. Бизде ген турса, анан бизди караганга, текшергенге киргизбегенде кимдин акысы бар? Ошон үчүн барыш керек болчу. Барганда кечиресиз, алардын түзгөн схемасы менен иштебеш керек да. Мага дагы тиги барбекю охоталарды сунуш кылган. Ошол жерде министрликтерден, депутаттардан чогуу баргандачы, жергиликтүү бийликтерденчи. Мен анысын ыргытып салгам. Анан сынык идишке тамак бергенде мен бетине жапкам ошонун президентине. Момун сен ичкиң депчи. Ашканага барып текшердик да биз. Жатаканаларын текшердик. Хвостаканын ичине, фабриканын ичине кирсең, маскачан аялдар, ал кишилер төрөбөй калды ужачы. Өлүп атат да. А сен кирип ушул жерге иштейсиңби десем, тиги центр гумтордун жетекчиси айткан жок дейт. А почему сен анда биздин элге моундай мамиле кыласың? Биз эмне малбызбы сага депчи. Ким ошондой талап азыр кое албайт? Эмне үчүн кое албайт? Жана машинелердин ээлери кыргыздын жарандары, бийликте отургандардыкы. Карап көрсөңүздөр. Сиздердики мүмкүнчүлүгүңөр чоңураак меникине караганда депчи. Ошонун үчүн чыкпайт. Ошон үчүн Атамбаев бир да мисалы оңдогон жок гумтор боюнча. Жеке эле гумтор эмес, гумтордун залалы бүт гендердин баарына тийип атпайбы. Эми азыркы бийлик ушу гумтор маселесин элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына карата чече алат деген ойдосузбу? Ишенбейм деп турам. Бүгүнкү күнгө азырынча ишенбейм. Мына Солтон Сарыда чыр чыкты. Андаш жер үй Талды булак таласта. Сиз караңыз, мына премьер-министр азыр эмеге барып кетти. Алабука менен Чаткалга. Карап теледен көрүп отуруп, ой, андай болсо жакшы деп атам да. Бирок аларды контролго алып турбаса болбойт да. Мен кейгеним эмне үчүн биз кыргыз алтынынын ордуна өзүбүздүн өндүрүш ишкананы түзбөйт өкмөт? Эмне үчүн өзүбүз таппайбыз ошону, казып албайбыз? Өзүбүздө фабрика турса, ген комбинаты турсачы. Эмне үчүн жанагы алтындан башка, күмүш жана башка темирлерди өзүбүз чыгарып, ачыкка чыгарып мында сатпайбыз? А кыргыз алтын ортомчу ишкана болуп атпайбы? Бул посредник, брокер жөнүнөчү. Брокер. Тигинден алат, сатат, ортосунан пайыз. Кыргыз алтынын жетекчисинин айлыгы президенттикинен 2 эсе чоң. Анан ошол кишилер иштеп берет дегенде мен көзүм жетпейт. Эгер азыр бир мамлекеттик, улуттук концепция жокпу ген боюнчачы? Жок алчы. Эгер болсо момундай ырчыр болмок эмес. Эл дагы көтөрүлүп аткан ошо билбегендиги, кимге сатылды, эмне болду, зыян келбейби, канча киши жумуш орду менен, канча социалдык объекттер курулат. Муну ачык айрым жасаса, массалык маалымат каражаттарга чыгарса, ошол жерде чечилип атканда жергиликтүү элдерден, аттуу баштуулардын, аялдардан, жаштардан алып келип, момундай жакшы болот, момундай. Анан бирок талап, тоноп, аларды уруп, согуп, кубалаганга мен каршымын. Андай болсок биз жапайы мамлекет болуп калабыз. Мыйзам чегинде болуш керек. И ошондой ырчыр болуп атканда бийлик күнөөлүү деп эсептейт. Жергиликтүү айыл өкмөтүнөн баштап өкмөткө чейин. Маек Курпергениңиз үчүн чоң рахмат. Бийлик сырлары телекөрсөтүүсүнүн коногу Жогорку Кеңештин 3-4 чакырылышынын вице-спикери Кубанычбек Исабеков болду. Саламатта туруңуздар.